Кумаяктын артыкчылыгы эпосто мындай айтылат: аюудан кайра тартпаган, жолборстон кайра качпаган. Агытса жанды күлдүрөр, тиштегенин кумайык тим эле бөөдө бүлдүрөр. Азуулуудан артыкча үйүрү менен бөөрүнү көз алдында түгөтөр деп айтылат. Кумайыкты Бакай менен Манас ошо Кумбулактын белинен таап алат эмеспи? Ошол кезде кумайыкты көргөндө баа берин деп бакырып, Бакай абаң ошондо ажыбайт эле чакырып дейт. Арслан Манас көк жалым, кут марек болсун күчүгүң, кызыр чалган кырааным, кыйланын баары кабылды, чын кумайык табылды. Чын кумайыктын өзү экен. Көк жору тууп таштаган ушу турган кумайык адам колу өткөндө айып болот дечи эле. Эркек бакса ушуну 6 күнгө толгондо кайып болот дечи эле. Кең көйнөктүн тазасы ургачынын пажасы, зайып багып бербесе майып болот деп уккам. Түбү кайып кумайык казына зайып бакпаса, мурадына бир күнү жетип калат деп угам. Баккан менен токтобой акыры качып кумайык кетип калат деп угам деген саптар кездешет эпосто. Ошондуктан алар кумайыкты эч кимге бербестен 6 ай багып бер деп Каныкейге алып келип берген жери бар.